мынакей талант улан. Эртең менен бизде бир дагы транспорт, коомдук транспорт токтоп турганда болбош керек. Троллейбустун линиялары баарын бастанайбыз. Коомдук транспортты мына биз ушунча аракеттерди көрүп аттык. Мында эми кандай кырдаал болбосун, бизде транспорт жүрүш керек. Эртең көп балким машиналар неге коюп коет, башкасы эмелер болот. Бирок коомдук транспорт бизде толугу менен жүргөн болуш керек. Ал жерден бир да мажа. Ошондуктан мына 2 линия калды дейсиңер, 2 линияны бүгүн бүтүрдүлөр. Бишкек свет бүгүн анан эртең кечке, но кечинде уже бизде маселе болбош керек. Бүт обрывдардын баарын восстанавливать. Зеленстрой ошондой эле канча бак кулады, канча эметилди, ошонун бар бактардын баарын бизге эртең менен саны менен бересиңер. Онча бакты эметип кеттик, жолдон алдык. Жолдо түшкөндө вообще болбош керек. Эгер сиз жетишпей баратсаңар, жок дегенде газондорго чыгарып койгула, анан убагы менен ташып кетесиңер. Эң негизги максат түнү менен жаза бүткөнгө аракет кылгыла. Жетишпейсиңерби, жок дегенде газондорго коюп койгула, кийинки кечте анан кийин анын баарын алып чыгабыз. И мусорларды Рамиз Гулегланович, бактагы это однозначно жанакы ночной эмен токтотпойсуңар. И андан сырткары монтуп азыр шамал менен мусоркалардан үйлөп кеткен мусорларды чогултуп. Саат 4-тө элдерди алып чыгып туруп, полностью эртең менен бир да жерде мусор жатканда болбош керек. Вот именно шамалдын кесепети менен болгондордун бар. Болду, калганын баары мына МЧС өзүнүн задачасын билет, алар аткара берет. Калгандарыңар өзүңөр ишиңерди кылыңдар. Хорошо? Негизи өзү соц объектинин саны канча болду? Азыр соц объекттерди отдельно бөлүп эсептеп чыгайлы, азыр общий эле шаар боюнча 51 зданияны тактап бердик. Мен жана кайтпам, комиссияны түзгүлө. Обязательно комиссияны түздүк. Комиссия түзөт. Тескемени даярдадык, тескемени чыгарып, комиссия уже может эртең баштайт. Кандай болсун эми мына августта эле ремонт болгон нерсени азыр бир үйлөгөндө эле бар учуп кетип атат. Мен түшүнөм ал эми кырсык нерсе. Но баары бир карагыла. Сапаты кандай иштерди жүрүш керек. Макулбу? Ошонун баарын иштердин баарын биз деген токтотпой, комиссия өзүндө чечим чыгаш керек. Булар бияктан азыр жана учерпти көтөрөт да. Сер болсо канчасы эмне болгон, эгер дагы жанакындай мөөнөтү бар да. Подрядчиктер менен сүйлөшүп, эсе алардын күнөөсү менен болуп калган болсо, аларды да тартыш керек буларга. Макулбу? Хорошо.